Mezgil өтүп барат, өтө кымбаттуу. Дүйшөмбү, шейшемби, жума сыяктуу. Күндүз күн кечеге уланып, шашып, замана көрүнөт көзгө келбеттүү. Мүнөткө ээрчип, өтөт экен жаш, сен жашайсың улуу замандаш. Өз доорунун мыкты адамы, өз кесибинин дасыккан адиси болуп, эл эмгегине жараган адам элинин ардактуу атуулу болот. Анын эмгегин эл баалайт. Жалал Абад облусунун Алабука районундагы номер 12 Абдыгана Атамов атындагы орто мектебинин математика мугалими Маматкулов Абдывахит жөнүндө видео баяндама. Эртең менен жумушуна, кечинде үй бүлөсүнө шашкан адам эң бактылуу адам. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Жалал Абад облусунун Алабука районундагы номер 12 Абдыгана Атамов атындагы орто мектебинин математика мугалими Маматкулов Абдывахит агай да ушундай адамдардын бири. Агай 1961 жылдын 5 октябрында Алабука районуна караштуу Баястан айылында колхозчунун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келди. 1968 жылы айылдагы мектептин 1 классына кабыл алынды. Жаш кезинен эле билим алууга өзгөчө дит койду. Алгач эң жөнөкөй санап эсептөөнү үйрөткөн мугалимдери Алиев Бекназар агай жана Холмаматова Рисолат эжекейлер болгон. Жаш болушуна карабай, математикага болгон кызыгуусуна көңүл бурган мугалимдери Нажмидинов Нурдинбай, Давранбаев Абдывахап, Сабыржанов Тойыржонлор анын мыкты математик болушуна өз салымдарын кошконун ал эскерет. 1978 жылы классташтары катары мектепти бүтүрүп, жождорго окууну каалайт. Бул каалоо тилек аны Өзбек Республикасынын Наманган шаарындагы педагогикалык институтуна математика факультетине алып келди. 1 саат убактысын текке кетирген адам жашоонун баркын билбейт демекчи. Агай да убагын текке кетирбеди. Математикага болгон кызыгуу күндөн күнгө арта баштады. Ал өзүнүн жөндөмдүүлүгүн бул окуу жайында да көрсөтө алды. Мыкты студенттер катарынан орун алды. Жакшы окуган, тынбай изденген студентти тереңирээк билим алуусу үчүн анын окуусун Ташкент мамлекеттик университетине которууну окутуучулары сунушташат. Маматкулов агай эч качан аракетин токтотуп койбоду. Бул умтулуулардын натыйжасында аталган окуу жайын 1984 жылы өзгөчөлөнгөн диплом менен бүтүрдү. Улуу иштер алгач адамдардын ичинен жаралат. Агайдын шык жөндөмү да, өз максатына карай умтулуусу да жүрөктүүнөн жаралды. Мектептен кийин алган билимдери анын билимине билим кошту. Ал математиканын өзү билбеген көптөгөн жактарын үйрөнүп, билим кенин байытты. Өз алдынча эркин иштей алуу даражасына жетти. Илимий иш менен иштөө үчүн Романовский атындагы математикалык илмий изилдөө институтуна стажер изилдөөчү катары жумушка кабыл алынат. Бирок үй бүлөлүк шартына байланыштуу ал жерде ишин токтотуп, өзү окуп бүтүргөн мектепке математика мугалими болуп жумушка келет.
Агай өзүнүн эмгек жолун, өзү каалаган, өзү кызыккан математика мугалими болуп баштады. Албетте, эгерде адам өзүнүн жөндөмүнөн өзү пайдаланбаса, андан башка бирөөлөр пайдаланат. Агай өзүнүн билиминен өзү пайдалана алды. Өз кесибине урмат менен карады. Устаттары Давранбаев Абдывахоп, Давлатов Бахром, Усубалиева Дилбар, Базаров Юсупжандардын билим берүү укмаларын үйрөнүп, аларга ээрчиди. Өзүнө керек болгон билимди тартынбай үйрөндү. Маматкулов агайдын аракетин, билимин, жөндөмүн көргөн мектеп жамааты аны 1990-жылы окуу иштери боюнча директордун орун басары кызматына колдоп кубатташты. Агайдын жумуш жүгү артып, эми окуу тарбия иштерине да көңүл бөлдү. Мугалимдерге усулдук жардам берип, окуу тарбия иши менен бирге окуучуларды областтык олимпиадаларга даярдоо жагына да маани берет. Агай өз ишин мыкты аткарып, мектеп жамаатынын ишенимине татыктуу болду. Маматкулов эмгек жолундагы аракеттеринен кандай натыйжа чыгышын билбейт эле. Бирок аракет кылбай койсо, эч кандай натыйжа чыкпашын жакшы билген. Ошондуктан өзүнө жүктөлгөн ар кандай ишти жоопкерчиликтүү аткарды. Билимдүү мугалим, акылдуу насаатчы 2003-2004 окуу жылынан мектеп директору кызматына дайындалды. Албетте, бул кызматты аркалаган оңой эмес. Ар бир мугалим менен, 1000ден ашуун окуучу менен баарлашуу, туура мамиле жасоо, мектепти ар тараптан алдыңкылар катарында алып жүрүү ар кимдин колунан келбейт. Бирок агай өз милдетин аткара алды. Ал жетекчи болгон мезгилде мамлекеттик эмес уюмдар менен иштеп, мектептин чатырын шифрлоо иштери аткарылды. Компьютердик класс уюштурулду. Класстарга жаңы эмеректер алынды. Агай мектеп директору болуп гана калбай, өз окуучулары менен убакытты текке кетирбей иштөөгө жетишти. Анын көптөгөн окуучулары облустук, республикалык деңгээлдеги олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды багындырды. Мисалы, Балдардын республикалык инженердик техникалык академиясынын алтын түйүн математикалык олимпиадасында 2010 жылы 6 класс окуучусу Маматкулов Шахабидин 3-орунду, 2011 жылы 7 класс окуучусу Маматкулов Шахабидин жана 6 класс окуучусу Маннанов Мирсаид 2-орунду, 2012 жылы 6 класс окуучусу Абдыкадирова Сарвиноз 3-орунду, 2013 жылы 6 класс окуучусу Жумабаев Азамжон 2-орунду, 2014 жылы 8 класс окуучулары Мырахмидов Сырожидин 2-орунду, Алиева Гүлзоде 3-орунду, 2016 жылы 6 класс окуучусу Шонманов Хуршит 2-орунду, 2017 жылы 7 класс окуучусу Шонманов Хуршит 2-орунду, 2020 жылы 7 класс окуучусу Маннанов Исроил 2-орунду ээлеген болсо, 6 класстардын Акмо республикалык олимпиадасында 2011 жылы Маннанов Мирсаид 4-орунду ээлеген болсо, 2012 жылы Мырахмидов Сырожидин алдыңкы 10дукка кирди.
10-11 klass o'quvchilarining respublikalik olimpiadasida 2011-yili Qarabayev Saidmurod aktivda qatnashdi. 2015-yili Mannanov Mirsaid 4-o'rinda, 2017-yili Mirahmedov Sirajiddin 2-o'rinda egalladi. Ko'pchilik o'quvchilari oblastlik olimpiadada 2, 3-o'rinlarni egallashgan. Bu ko'rsatkichlar Ag'aydin mangday terining sabrdulig'idan o'z kasbini hurmat menen qaragandigidan jaraldi. Matematika predmetin qiziqtуу jag'in ochib bera oldi. Egerda bu predmetni qush deb elestetsek, anda uni biyik uchishina 2 qanot so'zsiz kerak bo'ladi. Ag'ay qushning bir qanoti bo'lsa, o'quvchilari 2 qanot bo'lib, 2 jaqda teng harakatda bo'lgandigidan matematika predmeti maktabda qush siyaqti osmonga ko'tarildi. Bunday igiliklarga жетуде Ag'ay tinmay izildenadi. O'quvchilarga o'quv materialin жеткирүүнүн оңгой жолун издейт. Har bir sabagына мыкты даярдык көрөт. Математикага жөндөмдүү o'quvchilar менен көп иштейт. Өз предметине тиешелүү жаңылыктардан артта калбайт. Ag'ay тууралуу мектептин директору Турдалиев Хайдаралы өз пикирин төмөнкүчө билдирет. Биздин номер 12-чи Абдугана Атамов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебimiz райондагы алдыңкы мектептер катарынан орун алган. Мындай көрсөткүчтөргө ээ болууда мектеп жамаатынын салымы чоң. Айрыкча математика мугалими Маматкулов Абдубахыт агайдын эмгеги чексиз. Агай мектепте гана эмес, райондук, областтык, республикалык деңгээлге окуучуларды жеткире алган мыкты адыс. Ошондуктан агайдын окуткан окуучулары жыл сайын ийгилик тепкичтери менен жогору көтөрүлүп, агайдын эмгегин, ишенчин актай алышат. Мисалы 2007-жылдан бери агайдын окуучулары алтын түйүн республикалык математикалык олимпиадасында байгелүү өрүндөрдү ээлеп келишүүдө. 2012, 2015, 2017 жылдары агай окуткан окуучулар республикалык предметтик олимпиадада математика предметтен байгелүү өрүндөрдү ээ болушкан. Агайдын ак эмгеги туура бааланып, ага 2017 жылы Кыргыз Республикасында эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылган. Биз агайдын ийгиликтери менен сыймыктанабыз. Агайга кесиптик чеберчилигинде оомат, үй бөлүмүк бакыт таалай калабыз. Маматкулов агай окуучуларынын ар бир тапшырмасын так аткарууга үйрөтөт. Инновациялык усулдарды эң алгач колдонот. Так предметтер усулдук бирикмесиндеги шакирттерине акыл менен иш кылууну, мээнетин текке кетирбөөнү үйрөтөт. Агайдын өзү көп жылдык тажрыйбага ээ болсо да, жакшы иш жасоо үчүн жалгыз акыл аздык кылат деп ойлойт. Ошондуктан кесиптештери менен кеңешип иш кылат. Агайдын билимдүүлүгү аны көп ийгиликке жеткирди. Билим, акыл, сабырдан урмат, сыйга ээ болду. 2020-жылы агайдын иш тажрыйбасына таянып, ага Алабука райондук билим берүү бөлүмү райондук деңгээлдеги математика мугалимдеринин насаатчысы деген ишенич билдирди. Азыркы мезгилде агай райондук, облустук, республикалык мугалимдерге өзүнүн тажрыйбасын YouTube, Multiurok, Bank Testов сайттары аркылуу бөлүшүп жатат. Агай үзгүлтүксүз изилденип, окуп, иш тажрыйбасы жетиштүү болгонуна карабай, курстарда катышып, менталдык арифметиканы да мыкты үйрөндү. 2018-2019 окуу жылында анын 7 окуучусу республикалык олимпиадасында байгелүү орунга ээ болушту.
Агайдын эмгектери Билим берүү министрлиги жана мамлекет тарабынан жогору бааланды. Жетишкен ийгиликтери агайды көптөгөн сыйлыктардын ээсине айландырды. Ал Алабука райондук билим берүү бөлүмүнүн, Алабука райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары, Жалал Абад облустук билим берүү усулдук борборунун, Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн Жалал Абад облустук өкүлчүлүгүнүн ардак грамоталары, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, көп тилдүү мектеп ийгиликке карай жол сынагында жеңип чыккандыгы үчүн Кыргыз Республикасы билим берүү жана илим министрлигинин 2 даражадагы диплому жана планшет, республикалык балдардын инженердик техникалык академиясынын ардак грамоталары менен сыйланган. 2017 жылы Нурай фирмасынын 30 000 сомдук акчалай сыйлыгын алган. Ал эми 2017 жылы Кыргыз Республикасы президентинин жарлыгы менен ага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардактуу наамы берилген. Кыргызстандын алдыңкы мугалимдери энциклопедиясына жана мугалимдердин эмгегин эскерген китепке киргизилген. Агай Аккоргон айылдык округунун ардактуу атуулу, Аккоргон айылдык кенешинин 25-27 чакырылыштарынын депутаты болуп, айыл аймагынын социалдык өнүгүүсүнө өз салымын кошуп келүүдө. Маматкулов Абдыбакыт агай мыкты агай болуу менен мээримдүү, кайраттуу үй бүлө башчысы. Анын жубайы Маматкулова Сажиде эже да музыка мугалими болуп эмгектенет. Агайдын ийгиликтерге жетүүсүнө анын жубайынын салымы чоң. Дайыма агайды олимпиадаларга жылуу сөз менен күзөтүп, жагымдуу маанай менен тосуп алат. Агайдын жакшы, жаман күндөрүндө дем күч берип, көмөк көрсөтөт. Алар 2 кыз, 2 уул тарбиялап, азыр 8 неберенин чоң атасы, чоң энеси. Өздөрү жогорку билимдүү болгону үчүн балдарын да жогорку билимдүү болушуна жетишти. Кыздары Мавжуда физика мугалими, Одина химия мугалими. Чоң уулу Хуснидин инженер, программист. Кенже уулу Ошмунун магистранты болуп билим алып жатат. Маматкулов Абдыбакыт агай мектеп окуган кезимде математика мугалимим болгон болсо, азыр насаатчы мугалимим. Математика предметине болгон кызыгуу агайдын сабактарынан башталган. Окуучулук кезимде эле агайга окшогон күчтүү, кайраттуу математика мугалими болууга кызыктым. Анткени агайдын сүйлөө адебине, кино маданиятине, мыкты билимине суктанбаган окуучу жок эле. Арадан канчалаган жылдар өттү. Азыр агайга эрчип эмгектенип жатам. Агай өзүнө керек болгон билимди алып бүткөн, сый урматка ээ болгон. Бирок ошондо да эмгектенүүдөн, билим берүүнүн жаңы кымаларын үйрөнүүдөн артта калбайт. Жыл сайын математикадан ийгиликтерге жетишебиз. Мында агайдын салымы чоң. Эгер келечекте ийгиликке жетсем, агай сыяктуу сый урматка ээ болсом, мында агайдын салымы чоң деп ойлоймун. Мен агайым менен сыймыктанам. Агай талапты кое билген мугалим. Ошондуктан анын түйшүктүү эмгеги өз натыйжасын берди. Мектеп жамааты да агайдын лидерлик жөндөмүн, шагирттерине берген насааттарын, мыкты адис экендигин сыйлашат. Агай менен сыймыктанышат. Өз эмгеги менен көзгө көрүнгөн. Эмгегин бүт өмүрүн
эл жерине арнаган инсанды эл да баалайт. Эр эмгегин жер жебейт деп бекеринен айтылбаса керек. Каарманыбыз эмгегине жараша берилген сыйлык жана алкыштар үчүн аларга сунуштаган райондук билим берүү бөлүмү жетекчилигине чоң ыраазычылыгын билдирет жана мындан да жакшы ийгиликтер жаратуу үчүн талыкпай эмгектенүүсүн айтып өттү. Агай азыр деле тынбайт. Окуучулардын ар түрдүү олимпиадаларга онлайн катыштырып келүүдө. Агайдын мындан да көбүрөөк ийгиликтерге жана сыйлыктарга жетишине тилектешпиз.